Бишкекте мен бир үй бүлөнү күзөтөт элем. Алар мусордон бакалашка терип, коробка терип жашашат эле да. Жашаган жери дагы ошондой бир контейнер мусор ушундай жерлерде. Мен барып продукта башкадан жардам берип, анча барып кабар алып зыярат кылып турат элек. Ал орус болбосо, мен айтайын дегеним, ошонун эр кишиси бир себеп болуп үйлүү дагы болушту алар. Үй дагы алып эме кылды. Анан үй дагы болду, башка дагы болду. Бирок арадан бир канча күн өтпөстөн эле күйөөсү өтүп калды да. Анан аял өтө кайгырып, сыздап, ыйлап. Мага бир сөз өтө катуу таасир берди да. Ошол өмүрлүк жолдошум барлыгында, күйөөм барлыгында жашаганым жакшы эле, мусорда эле дейт да. Азыр үй бар, бирок күйөөм жок. Мен өзүмдү түрмөдөгүдөй сезип атамын. Күйөөм менен мусор ящикте жашасам дагы сарайда жашагандай болот эле деди да. Айтайын дегеним, бактылуу болуш үчүн сарайлар, экетаж үйлөр кереги жок экен. Кымбат балуу унаалардын кереги жок экен. Бакыт дегени бул адам менен адам экен да. Негизгиси ошол экен.